Жаңы кызматка киришкен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Ош шаарына болгон алгачкы жумушчу сапары орун алды. Мында Байсалов шаардагы социалдык объектилерди текшерүүнү пландаган. Көбүнчөсү бул баары эски китеп да. Ана кыргыз адабияты секциясына. Биз азыр Ош облустук китепканасында турабыз. Дал ушул китепканада 1 миллионго жакын китеп бар. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дал ушул китепкананын абалы менен таанышып чыкты. Мындагы жамааттын берген маалыматы боюнча, эгерде окурмандар китептерди үйүнө алып кетип окуса, акы төлөп окушат. Мындай жагдайды Эдил Байсалов такыр жокко чыгарып, акы алынбаш керектигин айтып жатат. Кереги жок. Немисчеден кыргызча которсо болот. Немисчеден орусча котор, аны орусчадан кыргызчага которушунун кереги жок. Бул жерде кыргызча болсун. Байсаловдун айтымында мамлекеттик китепканалар окурмандар үчүн бардык китептерди үйүнө алып кетсе да акысыз берилиши керек. Гезиттерди барактап, бири-бири менен сүйлөшүп, андай жок мына бул жердечи. Анан эже мен сизге айтып коеюн, келиңиздер, бүгүндөн баштап бүт жанагындай кандайдыр бир акча алгандарды токтотуңуздар. Бул жерде билим булагы. Бул жерге биздин балдарыбызга болобу, жарандарыбызга болобу мамлекет тарабынан биз бекер эмес, керек болсо ошол эл агартуу ишине ошолорго катышкандарга биз кайра көмөктөшүп, үйүнө алып барып, почта менен жөнөтүп, камсыз кылып берип турушубуз керек. Мындан ары бир да китепканада эч кандай бир жанагындай кызмат үйүнө алып барып бир китеп алгандарга анан күнүнө 10 сомдон алат экенсиңер. Бул эмне деген көрүнүш? Толугу менен бул китепканада ушул билим алам деген ошого умтулган биздин мекендешибизге шарт түзүлүшү керек. Аны менен бирге китепкананын абалы тууралуу да кеп козголду. Буга чейин аталган китепкананын эскилиги жетип, айрым учурларда жаан-чачында ыңгайсыздыктар, жаралар айтылган. Шарттарын жакшыртуу жагы сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан каралат, бирок эң биринчи кезекте алардын ишмердүүлүгү жогору болушу керектигин баса белгилейт. Жаңы өкмөттүн көңүлү негизи мазмунуна. Ал имараттына эмес. Ошол жерде эмне болуп атат? Мектепте кандай билим берилип атат? Же китепканада кандай жанагындай маданият таратылып атат, кандай булакка жол ачылып атат? Же ачылып атабы деги? Же жөнөлө эле турабы бул китепкана? Ал эми китепкана жамааты окурмандардан алынып жаткан акчалар максатсыз пайдаланылбай турганын айтышат. Эгер окурман үйүнө китеп алып кеткен болсо 10 сом төлөнөт. Себеби китептердин сапаты, абалы ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Ал каражаттар көзөмөлдөнүп турат. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат китептерди жаңылоого жетпестигин айтышат. Ошол эле учурда китеп үчүн алынып жаткан 10 сом деген бааны дагы антимонополия кызматы өздөрү коюп беришкен. Жаңы китептерди алабыз жылына. Эми жылына поступление ар кандай болот. Китептерибиз баягы эскирген китептерди атпайбы. Буларды дагы жамап эскирген китептер мазмуну жагынан эскирген китептердин ордуна жаңы китептер менен толукташыбыз керек да. Муктаждыктарыбыз ошол акчалар каражаттарга жумшайбыз. Негизи китептерди жаңылоого мамлекет акча бөлбөйбү? Жок. Эми Кыргыз патентинен дагы башка булактардан министрлик тарабынан берилет, бирок көп эмес, аз. Ал эми кийинки текшерүү номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда уланды. Анда элди тейлөө, илдетке каршы эмдөөнүн жүрүшү тууралуу маалыматтар берилди. Осложнение болгон жок да. Кудай сактасын, андай болгон. Анан элдер көрдү да, туурабы? Көрдү, видят. Мы поэтому объясняем, что потому что уже люди не стали одевать уже маски, зато им коллективный иммунитет пайда болгон үчүн биз уже люди же добровольно идут, действительно, уже осознали действительно. Ал арада Байсалов жарандарды илдетке каршы вакцина алууга чакырды. Азыркы учурда жанагындай жугузуп, катуу формада ооруп, анан тилекке каршы жанагындай кайтыш болгондордун бардыгы 100% вакциналданбагандар да. Ошондуктан азыркы учурда албетте биз азыр кайрылабыз, өзгөчө ушул биздин карыя картан апа аталарыбызга, ушундай хронический болезньдери барларга ошолор азыр мына мамлекет бүт шартты түзүп берди. Биздин президентибиз Задыр Нуркожоевич ошол атайын 20 миллион доллардай каражатты бөлдүртүп, атайын ошол самолетторду жөнөтүп, вакциналардын бардыгын алып келди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Ош шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагындагы кийинки бөлүктөр мектептерде уланды. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак. Булар жазган жоксуз да сиз, только имдатты беребиз. Жок, бул айдагы жазылган. Мурдагылары